Саламатсыздарбы, бүгүн биз кыргызча ой жүгүрткөн, кыргызча сүйлөгөн, керек болсо кыргызча гүлдүргөн тиктокчу Мехмет Өнен менен маек курабыз. Алгач Мехмет мырзанын кыскача видеолорунан көрүп алсак. Колуңа береке айланайын. Жыргап калбадымбы? Чоң рахмат. Апа, мага акча бериңизчи. Эмне кыласың акчаны? Тиги Нурдөлөт менен эшикке чыгып бир нерсе алмакпыз. Нечелеге бердим менен? Мен сага канча айтам? Тиги Нурдөлөт деген балага жолоңу деп. Ал бала жаккан жок му? Апа, сураны. Кандайсың Нургүл? Сенде миосарапка бар эле го? Ошону берип турчу. Аял бузулуп калган. Көптөн бери колдонулбай эле турат. Апа, сиз кече эле Карагатты миосарапкадан өткөрбөдүңүз беле? Мейли анда. Нурболот! Саламатсызбы, Мехмет мырза. Студиябызга кош келиптирсиз. Сизди көпчүлүк TikTok, Instagram баракчаңызда күлкүлүү видеону чыгарган мырза катары таанышат. Анан кыргыздардын жашоосун мынчалык каяктан билип алдыңыз? Эми биз негизи түрк улуттары бир тамырдан өскөн үчүн, бир тамырдан келген үчүн биздин бүт негизи маданиятыбыз, анан мындай окуяларыбыз, жашообуз негизи мындай окшошуп кетет да. Ошон үчүн анан бул жакта да кичине 9 жылдан бери жашаган үчүн мындай байкайсың да, эми кичине театрга немең болсо, талантың болсо, элдердин жашоосун, анан жүрүм турумун, анан мындай характерлерин неметесиң, анализ кылып, ошого ылайыктуу неме чыгарсың да, образ. Анан ошон үчүн кичине окшоштуруп, анан элдер да жашоодон тарткан үчүн мындай образдарды аябай жакшы көрүштү да. Билишимче, Кыргызстанга окуу үчүн келгенсиз, студент катары. Анан канча жыл болду бул жакта жашап калганыңызга? 2013-жылы келгем. Анан 9 жыл болду буюрса. Дагы мындан кийин канча жыл болот билбейм. Сизде Кыргызстан эмнеси менен кармап калды сизди? Кыргызстан азырынча жумушу менен кармап калды. Анан үй бүлө менен кармап калды мени. Жубайым буяктык, анан нарындык, анан кызыбыз дагы бар. Анан ошон үчүн бул жакта калып калдык да. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Эмне үчүн Түркия эмес, эмне үчүн башка өлкө эмес, эмне үчүн Кыргызстан? Негизи Түркияны ойлонуп атканбыз. Негизи окууду бүткөндөн кийин, университетти бүткөндөн кийин барып иштеп көргөм, бирок кичине мени кыйнады да ал жумуштар. Анан бул жактан дагы Манаста негизи окуп жүрүп, анан иштейли деген оюбуз бар болчу. Анан ошон үчүн кайра келип бул жакта иштедик. Кыргызстанда калып калдык азырынча. Байкасаң, кыргызчаны суудай сүйлөйт экенсиз. Анан кыргызчаны үйрөнүп кетүү башка, ошол эле учурда башка тилди түш жоргудай деңгээлде үйрөнүп кетүү башка да. Анан сиз кантип үйрөнүп алдыңыз, канча убакыт кетти буга? Секретте калар. Негизи бир адамдын тилди өнүктүрүүсү үчүн кичине талант дагы болуш керек, же ал адамдын мындай тилине жакын болуш керек да, тилди жакшы сүйлөш үчүнчү. Анан мисалы мындай байкасаң, өзбектер мисалы түркчө тилин кичине жакшы окшоштурушат. Анткени аларга жакын болгон үчүн да. Анан ошондуктан биз жашаган жерде, мен Кайсерден болом, Түркиянын Кайсери шаарынан. Мындай кыргызчадай сүйлөйбүз да биз дагы. Мисалы кени ке деп айтпай, кы деп айтабыз мисалы. Ыңдар бизде дагы бар мисалы. Ал немеден, акценттен, анан бул жакта аябай эле кыйналбай эле сүйлөп калдым да. Мисалы Истамбулдук мен досторум деле аябай жакшы билишет, бирок мендей сүйлөй албайт. Анткени алардын тили келбейт да мендей. Алар дагы мындай көнүшү керек да мындай сүйлөгөнгөчү. Жалпысынан канча айда үйрөнүп кеттиңиз? Мындай 4-4,5 айда, мен анткени аябай кыргыз досторум көп болчу даярдоо курсунда.
мындай 4-4,5 айда жакшы эле мындай сүйлөп калгам. Бирок андан кийин жашап, үйлөнүп дегенде андан өсүп кетти да ошондой. Башында студент болуп келгениңизде мындай кыргыз тилинен кыйналып, бир кыргызга барып сүйлөгөндө ал түшүнбөй калып, ошондой учурлар болду да, Түшүнбөй калганы көп болгон жок, бирок сен кыргызча сурасаң орусча жооп берет, сен түшүнбөй каласың да. Ошондой убактар көп болду, аябай. Өзгөчө адрес сураганда, бир жерди сураганда, мисалы, орусча жооп беришет, анан макул деп кете бересиң, бирок түшүнбөй каласың да. Ошондой убактар көп болду негизи. Анан Instagram баракчаңызды, TikTok баракчаңызды барактап калдым. Анда кыргыздардын мындай күлкүлүү убактарын турап киргизет экенсиз. Анан кантип тартып баштадыңыз? Менде негизи видео тарткан бул көптөн бери кызык бар да. Мен 2010-жылдарда баштагам негизи. Анан өзүмдүн профессиямдагы рекламаны бүткөм да мен. Анан аябай эле видео тартып жүргөм мурда деле. Кыска кинолорду тартып, анан мындай вайн тартып, бирок түркчө тартып жүрмүн да. Анан бир маалда эле ошо TikTok тарталы деген ой жубайымдан келгенден кийин, анан 1-2 кыргызча видео тарткандан кийин аябай мындай немеге рекомендация деген нерсе бар да TikTokто, ошого түшүп калып, анан кыргыздар дагы аябай жакшы комментарий бергенден кийин мен анда мындай кыргызча тартсам элдер кабыл алат экен деген ой келип, ошондуктан кыргызча тартып уланттым да аябай. Эң алгачкы көп көрүүнү топтогон видеоңуз канча? 20 миң 30 миңдей болгон. Бирок мен ошо биринчи эле TikTokто ошончо көрүлгөн видеом болгон үчүн мага көп келди да. Азыр 1,5 миллиондон ашкан бир видеом бар. Анан тиги Нурболот деген мисалы элдер бүт эле тааныган Нурболоттун видеолору аябай көп көрүлгөн. Мындай карасаң 400 миңден ылдый немеси жок да, видеосу жок. Анткени мындай TikTokто мисалы жаңы киргендерде да мен неме кеңеш айтып кетейин. TikTokто улам бир нерсени кайталасаң, ошол рекомендацияга аябай чыгып берет экен да. Анан мен ошо Нурболоттун образында бир футболканы кечке эле кийип бердим. Анан бир апанын образын кечке эле ошо кийимдер менен неметтим. Анан ошо сценарий башка уланган үчүн, ошо кишилер болгон үчүн мен ойлоп атам, мирекке аябай түштү да алар. Ар түрдүү тематикада видео тартат экенсиз. Анан бул идеяларды каяктан аласыз? Идея табыш негизи аябай оор. Азыр деле мисалы байкасаңар көп мисалы тартпай калдым видео, анткени мындай идеяны тапканга эле бир 2-3 күн, 4 күн кээде таппай каласың такыр, анан элдер видео күтөт, сен ага мындай милдеттүү болуп каласың да, анткени элдерди күлдүрүп атасың, дайыма видео чыгарышың керек деген бир нерсе бар. Анан идея таппасаң аябай мындай неме бакытсыз болот экенсиң, ыңгайсыз болот экенсиң. Ошон үчүн идеяга эле аябай убакыт кетет, анан видеону тарткан оңой эле, 1,5 саатта эле. Сценарийси даяр болсо 1,5 саатта эле тартасың да. Негизи ошо аябай эле идея. Көпчүлүк видеолоруңуз кандай форматта болот, кандай багытта тартасыз? Мен негизи вайн түрүндө баштаганмын. Негизи элдерди күлдүргөндү аябай жакшы көрөм да мен. Анан ошон үчүн оюмда болгон вайндарды анан Түркиядан же башка өлкөлөрдөн мындай которуп кыргызчага тарттым да. Негизи вайн тартканды аябай жакшы көрчүмүн мен. Анткени элдерге кичине дагы бир нерсе таасир тиет да. Анан ал жактан сен айткан нерсеңди мындай туура кыл деген нерсеңди ошо вайн аркылуу айта аласың да. Бирок мындай би тартсаң же башка мындай неметишет го, дублаж менен тартышат го. Ошолор мисалы көп таасир тийбейт да адамдарга. Тарбиялык мааниси бар болуш керек. Жөн эле күлүп өтөт да видеону. Бирок таасир тийгизе албайсың элдерге. Дал ошол видеолоруңузда кандай пикирлер жазылат? Сизде дагы хейтерлер барбы? Хейтерлер аябай аз болчу менде негизи. Көбөйүп кетти. Жок, аз эле. Мага көп неме жазышпайт. Хейтер деген менде неме да. Мындай көрөт, анан жазышат го, жөн эле. Ошол хейтерлер бар да менде. Мындай дайыма видеолорума неме жаман нерселер жазган адамдар жок негизи. Бирок мындай видеону көрөт, ушундай сөгүнөйүн деп сөгүнөт, анан өтүп кетет да. Неме Instagramдан жазган жок мисалы мага эч ким мындай хейтер болуп. Анан Instagramдан негизи көп калтырышпайт неме комментарий. Ошону байкадым да. Бирок TikTokто калтырышат, кирсең сүрөтү жок.
немесе user билмем бир нерсе деп нерселер бар. Ошолор калтырат негизи. Колдоо иретинде жазгандар эмне деп айтышат? Кыргыз тилин аябай укмуш, сонун билет экенсиң деген сөздөрдү айтышат да, э? Кыргыз тилин жакшы билет экенсиң, аябай бизди күлдүрөсүң, ушуну улант деген аябай көп немелер келет да, колдоолор келет. Аларга рахмат айтам, бактылуу болгула дегендер көп айтышат. Анан кээде кызым менен тартылабыз мисалы, аларга ошо кызың ширин экен, таттуу экен деген. Анан видео тарткандан сырткары эмне менен алектенесиз? Мен Манас университетинде иштейм негизи. Администрациялык персонал болуп иштейм, жатаканасында. Анан азыр видеодон улам IT-ге баштайлы деген оюбуз бар, компьютер менен иштейли деген оюбуз бар. Анан азыр магистратурадагы тапшырып атам, дипломдук иш жазып атам азыр. Ошону бүткөндөн кийин буюрса, ошо кичине өзүбүздү өнүктүрөлү деген оюбуз бар да. Instagram баракчаңызды барактап калдым. Ал жакта сиз видео тарткандан сырткары жандуу ырдайт экенсиз. Келиңиз эми бизге ырдап берип коюңуз. Макул, дагы Мирбек Атабековдон анда ырдайын дагы. Сен жана мен дегенде. Өзүм менен жүрсөм жаным жарашып бул күндөрдүн баарын. Ал олонгон сезимдерим улам күчөп барат. Элестете албайм өзүмдү, сенсиз өткөргөн бул өмүрдү. Өмүрүм да сен, көңүлүм да сен, ырларым да сен. Жадырап сен мага, мен тартылам сага. Жамалың күлүп турганда, эркелеп сен мага, мен тартылам сага. Жамалың күлүп турганда. Азаматсыз. Келиңиз эми өзүңүз тууралуу сүйлөшөлү. Сиздин келинчегиңиз кыргыз кызы экенин айтып калдыңыз. Канча уул кыздарыңыздар бар, ошол боюнча кененирээк маалымат берип кетсеңиз. 2014-тө негизи таанышканбыз. Анан мен ал кезде башка бир кыз менен сүйлөшүп аткам негизи. Анан бирок ал менен болбой калган да. Анан менин жакын досторум бар болчу, аларга катуу тийиптир да бул. Кыз болчу да алар дагы. Анан ошо бөлмөсүнө барып, жатаканада жашачубуз да. Бөлмөсүнө барып ушундай айтса, бир бала бар, ушундай сүйсө жакшы сүйөт дегендейчи. Анан келинчегим дагы неметиптир да, мындай кызыгыптыр. Анан ошо Facebook'тан кирип мага комментарий калтырган да. Мындай орусча жакшы күлгөн дегендейчи бир нерсе жазган. Күлүшүң жакшынап экен деп. Ошондой бир нерсе жазган да. Анан ошондон улам биз кичине сүйлөшүп калып, анан WhatsApp аркылуу сүйлөшүп атканбыз. Анан бир маалда эле мен бөлмөмө келгенде жазып калдым да жубайыма. Унутулдук депчи, мен унутуп калдың дегендей. Мындай көптөн бери сүйлөшүп. Сиз түркчө жазып атасыз? Ооба, түркчө жазгам. Анан көптөн бери сүйлөшкөн жокпуз дегендейчи. Анан жок, унуткан жокмун, андай мындай дегенде, каяктасың дегенде мен стадиондомун деген да, футбол көрүп атам деп. Макул, анда барайынбы десем, макул кел деген. Анан ошо убакта баргам. Баргандан кийин ошо неме сүйлөшүп калып, ошондон бери жүрдүк да биз. Бири-бириңиздердин адамыңыздар экенин ошол күндөн тартып билдиңиздер, э? Ооба, анан 5 жыл жүрдүк, 2019-жылы үйлөндүк. Анан 2020-да бир кызыбыз төрөлдү, азырынча бир кызыбыз бар. Негизи мындай ачык айтканда биз бул жака келгенде, мисалы мен жубайым менен 2014-жылы тааныштым да. Ошол убактарда мындай көз караш менен карагандар аябай көп болчу. Мындай көчөдө бассаң деле аябай сөгүнүп же бир нерсе кылып, жанынан өтүп атканда сөгүнчү да, мисалы кадимкидей эле. Түрктөр менен жүрөсүңбү, кыргыз калбай калдыбы дегендейчи. Анан сен өтүп кетесиң эми, ал кишиге айтпайсың, анткени айтсаң деле ал киши түшүнбөйт, неметпейт. Бир-эки жолу мисалы базарда аябай эле мындай сүйлөшүп калдык. Анткени биздин бетибизге айтып атат да, сен эмне түрк бала калбай калдыбы депчи. Ой, кыргыз бала калбай калдыбы деп. Кыргыз бала калбай калдыбы депчи. Ошо биз биринчи бул жака келгенде көп мындай байкачубуз да, бизге сөз тийишчү да элдер. Мындай сен кыргыз бала калбай калдыбы, мындай эмне жүрөсүң депчи. Мен жубайыма айтчу да, мисалы.
Анан кичине неме болосуң, мындай кыжалат болосуң, бирок эми өтүп кетет, неметпейсиң да. Бирок мындай бетиңе айтса, бетиме бет, анан ошого каршы жооп бересиң да сен дагы. Мен кыргыз кызын алайын деп атам деп ата-энеңизге, жакындарыңызга айтканда кандай кабыл алышты? Мындай жаман кабыл алышкан жок, анткени биринчи мусулманбы деп сурашты. Анан мусулман дегенде апам каршы болгон жок такыр эле. Бирок атамдын оюнда мен мындай ойлонуп атам, мени жакындарымдан бирөөнү алайын деген туугандарыңыздан, туугандардан бирөөнү алайын деген ою бар болчу деп мен ойлонуп атам да. Анткени кичине ал неме эмес болчу, мындай каршы болчу да. Бирок жубайымды тааныгандан кийин аябай жактырды. Ал бизден дагы мындай неметти да, жакын көрдү өзүнө. Тоюңуздар кандай өттү? Ошол күндө эстеп айтып берсеңиз. Тоюбуз биринчи бул жакта кыз узатуу кылдык. Кыргызча. Ооба, кыргызча эле болду. Кыргызча дегенде мен түркчө сүйлөп атам деп ойлондум. Кыргызча кыз узатуу болду. Кыз узатуу болду биринчи. Анан туугандарыбызды чакырдык, келинчегимдин туугандарын. Анан 2 күн болду да. Анткени чоң апабыздын туугандары дагы келди, келинчегимдин туугандары дагы келди. Анан Түркияга бар, Түркияда да Түркиянын маданиятына мындай немесине жараша кылдык тоюбузду. Кичине арзаныраак болду биздики. Анан көп акча короткон жокпуз, кредит алган жокпуз, элхамдулилла. Азыр шүгүр бактылуубуз да. 9 жылдан бери кыргыздардын кайда салтын билип калдыңыз болуш керек. Кандай салттар эсиңизде калды? Мени жүгүнү мисалы бар, ошону мен мурда деле билип, анан ошо жүгүндүм мисалы туугандарга. Анан кой сойдурабыз дешти, бирок кой сойгон жокмун. Мындай түрк, андай мындай дегенде ошо макул сойбой эле койсун дешти. Бул жакта мисалы неме тос айтышат тойлордо. Бизде жок да, тойда тос айткан жок. Анан кыргыздын тоюна мисалы курсагың ач барышың керек, түрктүн тоюна курсагың ток барышың керек. Анткени бизде негизи эгерде өзгөчө мындай тамак бербесе, бербейт тойду тамак. Жөн эле мындай кургак немелерди эле, жемиштерди эле берип, анан торт берип эле жиберишет да. Анан бизде тойдун аягына чейин отурган неме эмес да. Отурбасаң деле болот. Кетип каларсың болот. Бергенди бересиң, анан кетип калсаң болот. Жакын аябай туугандар калат да. Анан достор калат. Кандай күйөө бала болот атасыз? Жакшы көрүшөт мени деп ойлоп атам. Анткени билбейм, эми аларга бир жамандык кылган жокмун, анан жамандык айткан жокмун. Мен бир жамандыгымды көргөн жок деп ойлойм да. Мамилем аябай жакшы сүйлөй неметем, сыйлайм аларды. Үйүмө келгенде жакшы тособуз эми. Аларга барганда жакшы неметем да. Мамилемди жакшы көрсөтөм. Жакшы аябай эле. Рахмат. Эми алдыдагы пландарыңыз, максаттарыңыз тууралуу бөлүшүп кетсеңиз болот. Азыр ошо видеодон көп бизге мындай киреше болгон жок, ачыгын айтканда. Ошон үчүн мындай көп кызыгым дагы келген жок болуп калды да. Анткени жаш кичине өткөндөн кийин мындай максаттарымды ойлонуп. Канча жаштасыз? 27. Анткени эми үй бүлөлүү болдук, анан баланы багыш керек, жубайыңды багыш керек деген неме бар. Анткени анан 2 жылдан бери жумушумда иштеп атам. Анан мындай өзүмдү өнүктүрөйүн деген максат бар да. Ошон үчүн кичине компьютер жактан өзүмдү өнүктүргөнгө аракет кылайын деп атам. Чоң рахмат сиздерге дагы мени чакырганыңызга. Анан буюрса салам айтып коем бүт туугандарга. Буюрса Супер ТВге дагы чоң рахмат. Алла разы болсун баарыңыздардан. Убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип биздин убактыбыз өз соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Айпери Жүсүпбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.